Медиа хабтын көрүүчүлөрү, биз Нарын шаарындабыз. Бул жерде дагы, Нарында дагы көмүр маселеси бар экен. Азыр биз Нарын шаарындагы көмүр сатуучу базага келдик. Жүрүңүздөр, эми ахал менен кененирээк таанышып көрөлү. Саламатсыздарбы? Бияктын жетекчиликтери каякта турат? Жетекчилер. О, içinde var da. Шудан. Көмүр база ушуда, э? Сиз жетекчисиз. Атыңыз? Нурбек. Нурбек. Бүгүн кандай көмүр барбы? Көмүр бар. Көмүр бир аз калды. Аз калды. Биз улам жиберип атабыз машиналерди. Ана бир очередь жагы дагы башында бир жакшы болуп атты эле, андан кийин мына азыр бирке узарып калды очередь. Канчадан сатылып атат көмүр? 220 сомдун мүшөгү. Тоннасы? Тоннасы ошондо бир 4400 сом болуп калат да. Тоннасы 4400 сом болуп атат, э? Бишкекте 3000 сатылып атат, билесиздер да. Билем. Бул жакта 4400 сом болуп атат. Ошондой эле сатылып атат. Жеке частниктер сатат ошону. Мына биз деле жекебиз, биз деле частникпиз да. Да, эч кандай баа. Өзünde 4,5 болуп атат да, Бишкекте 3 болуп. Билем анда кандай болот, Бишкекте кандай болот. Бизде ошондой эле болуп атат баасы. Былтыр канчадан сатылды эле? Былтыр деген 3600 том болгон. Биздин биякта базада. 3600. Былтыр. Былтыр ошондой болгон. Эми быйыл эми өзүңөр деле көрүп атасыздар, майдын кымбатчылыгы бүтүлө кымбаттап атпайбы? Запчастын баары кымбаттап. Мына бүгүн келген баягы келген машиналар бүт азыр ремонтто туруп атышат азыр. Бул машинаның баары азыр ремонттолу. Ушулар алып келет да, э? Ушулар алып келет. Көмүр жок. 4000ге болуп аткан баасы. Бул базада 4000ден сатылып аткан. Андан кийин биз анан эмеге коштук. Биз жана балдар 10 сомдон салат да мүшөгүн. Ар бир мүшөктү 10 сомдон салат. Анан ар бир мүшөктү кайра 10 сомдон сатып алабыз биз. Ошого 20 сом коштук. Балдардын салганын анан мүшөктүн акчасын гана коштук. Ошо менен 4000. 220 сом болуп атат. Эми могул турган көмүр канча күнгө жетет? Бул бүгүн эле төгүнүп калабы же эртең төгүн? Жок, бул бир 3-4 күнгө жетет. Ага чейин көмүр келет. Дагы келет. Келет. Бирок айтып атышат да, баягы көмүр жетишпей атат. Көмүрдүн машинасын көрсөк сүйүнүп кетип атабыз депчи. Жок, азыр келиши эле ошол болуп атпайбы? Азыр очередь тетакта канча деген машина турат. Барып эле келип турса, кенен эле болот эле, анан 4-5 күн деп очередь туруп калып атпайбызбы? Эмне үчүн мындай болуп кетти жана? Кечигип разработка башталды деп айтып атышат. Былтыр мисалы кандай болду эле? Былтыр көмүр кенен эле болгон. Тартыш болгон. Көмүр эми ар кандай дейм, тиги жер кээ күнү жабылат, очистка деп. Ал күндөр туруп калабыз. Анан ачылган күндөр иштеп эле келип атат. Анан азыр биздин азыр көйгөйүбүз эле ошол болуп атат азыр, очередь. Очередь. Эми жаңысы эле биз эмеспиз. Азыр канча деген машиналар турат. Бул база ушу Нарын шаарынын толугу менен элейт да, э? Регион аймактарда сиздерден келип сатып алып атабы? Алардан деле келип атат, айылдардан деле. Келип атышат Канча аяктан. машина бар? Бизде азыр ушул тапта азыр 3-4 машина бар азыр. Аз эмес. Эми бизге өзгө базага жетет. Бизге жетет. Айдоочулар канча кирешип атат? Мисалы 4,5 сатат. Айдоочулар барып келгенде 7000 сом алышат. Барып келген рейсине. Канча күн убакыт алат барып келгенде? Барып келгенде жараша. Барып келет, рейсине жараша алат. Жок, күнү канча күн убакыт алат да там? Барып келишиби? Барып келиш ошо азыр жана айткандай убакыт созулуп кетпеди азырчы. Узарып кетти азыр. Баягы башында башталганда 2 күн, 3 күндө келип аткан көп дегенде. Азыр уже бир жумалап жаткан күндөр болуп атат азыр. Очередь. Ошондой болду. Жүрүңүздөр анда көмүрдү запастарын көрөп. Şu көмүрлөрдүн мүшөгү 220 сомдон сатып атыптыр. Бул бүгүнкү күндөгү запас экен. Анан жетекчиси айтып атат, көрүп атасыздар, дагы машина келип атат деп.
Биз ошо азыр Нарындагы көмүр базасына кирип чыктык. Көрдүңүздөр, мүшөгү 220 сомдон сатылып атыптыр. Ал эми тоннасы болсо 4600 болуп жатыптыр. Анан биз бул жакта базанын жетекчисинен сурадык, эмне үчүн Бишкекте 3000ден сатылып жатса, ушу Нарында, Нарын ошо Кара Кечеге жакын да. Анан Нарында эмне үчүн 4600ден болуп жатат десе, ал камерага муну сүйлөп бергиси келген жок, бирок бизге мынтип түшүндүрүп айтты да. Ал жерге дейт кезекке айдоочулар барат, кезекке 5 күн кезекке жетиш үчүн кеминде бир 5 күн күтөт деди да. Анан 5 күн күтүшкөн үчүн ал 5 күн бою ошо машинанын ичинде жатат. Машинанын ичин жылытат деди. Анын баарына май керек. Май бүгүн 55 сом болду деди. Андан сырткары ошол Ховонун ошо жана КамАЗдардын дөңгөлөктөрү быйыл 30 миңге чыгып кетти деди да. Анан албетте барган сайын эле дөңгөлөк жарыла бербейт дейт, бирок ар кандай учур болуп калат дейт. Жарылса анын дөңгөлөгү бир дөңгөлөк 30 миң сом болуп кетип атат дейт. Мына ушунун баарын эсепке алганда ошо 4600 бүгүнкү күндө туура деп айтып атат да. Эгер 3000ден болгондо бизге актабай калат деп түшүндүрүп айтып берди да. Биз болсо Нарын шаарындагы мындан аркы дагы көйгөйлөрдү чалдыра беребиз. Биз менен бирге болуңуздар.